Бирок агай ошол үйдө отуруп, үйдү тазалап отурганга караганда көчөдө жүргөндү каалаган аялдар да бар да. Мен үйдө отуруп ушул үйүмдөн эч нерсе билбей калдым. Мен эшиктеги баягы маалыматтардан калып калдым, мен артта калып калдым, баланчанын аялы сонун жүрөт, мен эмне үйдө отурам деген аялдар дагы бар да. Ошого үйрөтүлүп атат. Ошого аялдар үйрөтүлүп атат. Көчөгө жанагы алым менен алымга өнүгүү, өсүү деп. Ошол алымалардын баары күнөөкөр. Ошол мен айтам, кээ бирлери мисалы ошол алым, мен ошо алым менен алымаларга кайрылып атам. Силер куфрга жакынсыңар, урматтуу алым менен алымалар. Ушул нерсеңер менен силер куфрга жакынсыңар. Эгерде тең кезиңер, анда куфр болот. Мисалы мына эркек менен аялды тең кезиңер, анда куфр болот. Анда тооба кылыш керек да. Мына ошон үчүн бул маселеде өтө ойлош керек. Пайгамбарыбыздын жана осуяттарын баарын бурмалабагыла, өзүңөрдүн жанагындай кызыкчылыгыңар үчүн колдонбогула. Биз эгерде чыныгы бактылуулук калсак үй бүлөдө, анда ошо жана шариаттын талабын туура көргөзүш керек, туура айтыш керек. Мисалы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал эмес Фатима разияллаху анха бир күнү колдорунун баары жара болуп кеткен, жанагы чоор болуп. Ошо жалгырчак тартып. Анан мага кул жаллап берчи деди, жана кул сатып берчи деп пайгамбарыбызга айтты да. Анткени менин колдорум мындай болуп кетти деди. Колдорум. Анан пайгамбарыбыз келип, аны аябай соорот дейт да. Сабыр кыл деп, жакын деп. Бейиш жакын сабыр кыл. Аны ошондой айтты да, "Оно кишини кара" деди да. Оно киши деген Азирет Али, күйөө. Ошону ыраазы кыл дейт. Ошону ыраазы кылбасаң, мен сага кыямат күнү жардам бере албайм деди. Мен сага кепил боло албайм, мен сага эч кандай жардам бере албайм деди да. Ошо күйөөңдү ыраазы кыл деп. Эми чынында мына ушунчалык жана адамды аялдарга укуктарды айтып берген, азыр айтат силерге бизди кул кылып атасыңар, кул кылып атсыңар деп. Мен айтпаймынбы? Үч эле киши кызмат кылып атам. Аны үч эле кишиге кызмат кылсам, кул дейсиңер. Ана мен силер үйдө отура алып эле, паразиттей болуп, эч нерсе кылбай эле жеп жатып отурам деп атсыңарбы? Анан ким сыйлайт? Силерди ким урматтайт? Силерге эч кимге кызмат кылбай эле жатырсыңар. Айтпадым, ана силер ишке чыксаңар, кулдай иштейсиңер, кулдай. Кечке чейин иштейсиңер. Заводдордо, Швейцарияда отургандар, белиңер бекчейип, фигураңар талтайып калганча отурасыңар. Кечке чейин 24 саат. Анан келип ошо мына ошону кулдук дейт. Даже окат барып ичип келгенге убакыт бербейт. Мына ошону кулдук дейт. А бул жерде өзүң кожоюнсуң. Бир үйдүн баарын сага бергенбиз. Мына биз келинге бир үйдүн баарын беребиз. Мына эркек келин аялга кулдай иштеп берип атат десеңиз, тапкан баарын алып келип. Баарын алып келип берет дейт. Алып келген эле аскерсип дагы мынтип, апасынан атасынан бекитип келип, дагы бир нерсе алып келип берет, шоколад-маколаттарын. Ошого да ыраазы эмес да. Анан биз чынында мындай да, мына джентльмен да болуш керек. Даже мына мисалы мен айтам да, мына коросту карап көрсөңөр, коросту. Коростун джентльмен деген. Корос бир нерсе тапса, жана курттарын кок деп чакырып, анан ошо токтор жегенче карап турат да. Мына джентльмен да, настоящий. Өзү жебей. Өзү жебей. Мына ошондой джентльмен болуш керек. Ансы деле ошондой. Өзү мисалы эркек киши сүйөм деп анан алды. Анан кийин ошо эртең кечкен ойлогону ошол аял. Ата-энесин даже унутуп калып атат. Анан ошого да наразы да. Аялын ээрчип кеткендер канча. Ошондой эметип алып көтөрө албайт да аялдар. Биз келип айтып, тормоз кылгыла, силердин вазифаңар бар, биякта диниңер бар эле. Диниңерге кызмат кылышыңар керек. Силер мекениңерге кызмат кылышыңар керек. Силер ата-энеге кызмат кылышыңар керек. Силер бир тууганга кызмат кылышыңар. Анан кийин аял. Мына шариатта эгерде алып келсе, эң биринчи эркектин биринчи милдети динине кызмат кылыш керек. Анан кийин мекенине кызмат кылыш керек. Анан ата-энеге кызмат кылыш керек. Анан бир туугандарына, анан аялы. Акыркы орунда почти. Акыркы орунда. Анан булар келип деп укук эле укутат. Мына сен ошонун ичинен карасаң укугуңар канча экен. Анан ошондой түшүнүк болот да.
Эркек коомдогу үй бүлөдөгү ордун билиш үчүн эмне кылыш керек дейт? Эркекти биз эркектер тарбиялаш керек. Чынында жанагындай алым менен алымалар тура эмес. Чынында эркектей тарбиялаш керек. Эркек эркектей болуш керек. Жүрүш турушу, сүйлөгөн сөздөрү, эркек дайыма эркектердин арасында жүрүш керек. Эркек коом менен болуш керек. Эркек ошо өзүнүн коомунун акыбалын караш керек. Жанагы безопасность деген бар, экономический нерселери, ошонун баарын эркектер ойлонуш керек. Эркектер күчүнүн баарын ошого жумшаш керек. Анан мисалы кечке чейин үйдө отурган болбойт. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айтты, үйдө отурган эркек менен көчөдө жүргөн аялга каргыш тийсин деп. Ошо биздин ордубузду аябай так белгилеп кеткен. Эркектер эшикте болгула, коомуңар менен болгула. Ошо коомду карагыла, коомду сактагыла, коомду тартипке келтиргиле. Коомдо жанагындай анча-мунча хулиган башкалар болсо тыйгыла. Мункарды көзүңөр тыйгыла деген бул эркектерге айтылган сөз. Анан мисалы мына биз келип кечке чейин бир аялдын жанагы эмези менен жүрүш жанагындай. Анын шахваты менен. О, мага шоколад алып бер, о, мага тигин алып бер. Анан тияка мен доммода калып бар. Үйүмө барам, үйүмө алып барып кел деген. Тияка алып бар, анан бияка бар. Бул так тура эмес. Мына ошо эркектин вазифасы, көчөсү, эл, өзүнүн жери, эли, дини, ата-энеси, ата-энени карабайт. Ата-эненикине бар. Бир туугандарына бар. Ошолор менен бол. Кечке чейин. Үйдө отура бербей. Мына ошондо жана эркек мешитте бар. Илим ал. Кечке чейин, мисалы, илгери 20 жыл, 30 жылдан илим алчу. Эркектер. Эркектер кечке чейин согуштарда жүргөн. Ошо өзүнүн динин коргоп, мекенин коргоп, согуштарда жүргөн. Анан берден азыр болсо келип мына французский эме келип атты, французский любовь. Мисалы мына бул батыш сыйлайт деп ойлоп атсыңар, батыш сыйлабайт. Батыш силерди 1 саат эле сыйлайт. Аялдарды. Батыш бир нече убакыт эле сыйлайт. Өзүнүн эмези көңүлү калгычы эле сыйлайт. Болду, анан жок. Үй бүлө жок. Француздарда жок. Урматтуу туугандар. Ошо жана колун өбүп аткан француз ал показуха. Ал силерди 1 саат сыйлайт. Может быть, жарым саат сүйлөйт. Болду, ошо менен бүттү, конец. Жок. Бүт баары ажырашат. Эмне үчүн алар жашабайт картайганча? Анан биздики силер биз силерди жанагындай жакшынакай орун берип, мына бүт үйдүн баарын мына сенин королевсуң. Ушул жерде каалагандай жаша, каалагандай тазала, каалагандай жана мебелдерди жылдыр, каалаган краска менен краскалап ал. Каалаган мебелдерди, жанагы посудаларды каалагандай коюп ал. Гүлдөрдү каалагандай өстүрүп ал. Өзүңө жакшынакай бейиш кылып ал да, жыргап жата бер, сууланып. Десек, ой, бизди кулдуңар дейт. Биз эч кандай кулган жок. Мен айттым, кулдук жок. Силер 3 эле кишини кызмат кыласыздар. Кул деген жана мына 100 кишиге кызмат кылыш. Кечке чейин. Саат 10го чейин, мына эртең менен 10дон кечке 10го чейин иштейт. Ошо жерден 100 кишиге кызмат кылам. Мына ошол кулдук. Оны базарда суукта кечке чейин туруш. Мына ошол кулдук. Мына кечке чейин турасың, ар ким келип туруп, эметет, келип тачкаңарды жүктөп кетип атат, кыйкыртып өкүрдүп. Бирөөлөргө уурдап качып атат. Бирөөгө алдап кетип атат. Жүктөрдү, оор жүктөрдүн баарын өзүң көтөрүп түшөсүң, кайра өзүң жыйнайсың. Мына ошол кулдук. Мына кышында суукта туруш базарда кечке. Мына кулдук. Кете албайсың. Эчтене берде үйдө болсо, чарчап калсаң, барып диванга отуруп жашап, эз алып, анан кийин барып акырын кыла бересиң. О, кечке чейин убактың бар. Маселе жок. Иә. Эч кандай проблема, маселе жок. Жок, эч ким жок сени уруша турган. Уруша турган бир эле кайненең бар. Кайнатаңды урушпайт. Кайната келинди уруша албайт, урушпайт, уялат. Бир эле кайнене бар. Ал смотрящий. Ошо бир эле кишинин көңүлүн таап ачкыч. Болду, кана кул. Жок кул. Бул эле бир 3-4 жылдан кийин, 3-4 жылга чейин эле. 3-4 жылга чейин жанагындай усиленный
режимде иштеш керек. Ошол жердин үй бүлө алган чаң, ошол жерге көнүп, ошол жерге өз киши болуп калгыча. Анан болду. Анан кийин все, Коляны кеттик. Анан элдер ата-эне, кайната-эне Коля кетем. Бар да окатың кыл. Все. Анан ошол жерден жанагындай мен таңгаламда ушундай сөздөр таап алган да. Кул, анан кийин жанагындай кордук, анан укук деген сөздөр. Урматтуу туугандар, укук деген издеген аял бактылуу болбойт. Укук мээнет менен болот. Канчалык мээнетиң көп болсо, ошончолук укугуң чоңоет. Мен айтпайм, мына жаңы келгенде сен рядовой солдат, анан кийин 2 жылда сержант, анан 5 жылда лейтенант, анан 10 жылда капитан, 15 жылда полковник, генералга жакын. Со, мына ошо полковник болгондо келиндерди зыңылатасың, чоңойгон кыздарың зыңылатасың, балдарың зыңылатасың, жыргап жүрөсүң, эч нерсе чыкпайсың. Анан кана кул. Жок, үстүңдө эч ким жок. Мына ошону жакшылап билели, биз кордук эмес, биз тартипти каалап атабыз. Биз бактылуулукту каалайбыз. Ошо биз жанагындай бәрін разбалтат этип алып, аялың бир күн эжесиникинде, 3 күн экинчи эжесиникинде, дагы 3 күн энесиникинде, анан кийин дагы подружкасында, ошондой болуп кетип өзүңүз атасыз. Силер мисалы мына азыр келинди кор дегендер, эртең кайын болгондо түшүнөсүңөр айткан сөздү. Эмне жөнүндө айтып каласың. Биз мына сен келин болдуңбу, бол өзүнүн ордунда бол. Биз сага ишенип, ошол үйдү тапшырдык. Ошол үйдө бул келин бар, биз Кудай бурса, чайды өз убагында ичебиз. Биздин чайыбыз ширин болот, таттуу болот, ысык болот деп ишенип атабыз. Ошо 3-4 киши. Анан ошого будь добр. Сен жарым саат бизге завтрак бер. Жарым саат обед и жарым саат ужин. Болду. Анан кийин эзе алып бер. Эмне деген бул кордук. Зато биз бияктын баарын иштеп атабыз кечке чейин. Кечке чейин биз окат алып келели. Үйдө холодильникте бир нерсе турсун. Картошка мартышка болсун. Кийим кечебиз болсун деп иштеп атабыз кечке чейин. Биз мына суукта жүрүп атабыз. Ысыкта жүрүп атабыз. Биз деле кыйналып атабыз, тердеп, бурдап жүрөбүз. Эч качан биз айтпайбыз, кордук кылдык, аны башка. Анан албетте бээде кээ бир эркектер болуп атат. Жанагы тарбиясыз эркектер, туура эмес тарбияланган эркектер чыгып атат. Жана балдарын эркелетип, чоңойтуп, жанагындай эч нерсеге үйрөтпөгөн ата-энелер ошолордун колунан чыгып атат жанагындай эркектер. Бул эркектер чынында эркек сыягы жок. Балекет. Эмне үчүн могу баласын келинге берип коюп атат? Себебинде ошол бала чоңойгончо эч нерсе кыла алмайт, чоңойгондо да эч нерсе кылбай жатат. Bunun faydası yok bu.